Жер жаңгак, бадам пастасы жана кургатылган мөмө жемиштер. Эч кандай кошулмалары жок, нукур азыктар. Булар азырынча ички рыноктагы гана сатылып жатат. Аны чыгаргандар чет өлкөгө экспорттоону максат кылууда. Борбордо өткөн бизнес форумга келип, продукцияларын катышуучулардын назарына коюшту. Спрос очень большой. Суроо талап жогору. Көп адамдар туура тамактанууга өтүп жатат. Мисалы, заводдо биз жер жаңгак пастасын жасайбыз. Анын курамында жер жаңгак, бал жана корица бар. Эч кандай консерванттар, май, туз жок. Мындан сырткары органикалык кургатылган жемиштерден турган гранулалар бар. Аны сүткө же йогуртка аралаштырып, эртең менен жесе болот. В составе которых тоже только миндаль и все. Көргөзмөдө ата мекендик эле эмес, башка өлкөлөрдүн товарлары да бар. Маселен, өзбекстандык ишкер Мухаббат Юлдашева байпактарды алып келген. Алар 100% пахтадан ийрилген жиптер менен токулган. Буга катар асем жасалгалардын китепчелерин койгон. Анткени Европа өлкөлөрүнөн мындай буюмдарга буйрутма көп түшөрүн айтат. 30 жылдан ортық трикотаж mahsulatlarını өзіміз Биз токулган кийимдерди чыгарабыз. Фабрикабызда заманбап санарип технологиялар коюлган. Жабдуулар бизге Европа мамлекеттеринин рыногуна чыгууга жол ачууда. Анткени жакшы технология менен өндүрүлгөн кийим-кечектер, товарлар бардык мамлекеттин купулуна толот. Ушул тапта Орусия, Казакстан, Кыргызстан менен кызматташып келебиз. Форумда жаңы өнөктөштөрдү таап, макулдашууларга жетиштик. Мухаббат айым сыяктуу эле Борбор Азия жана Европа өлкөлөрүнөн келген ишкерлердин форуму Бишкекте өттү. Максат жаңы өнөктөштөрдү табуу. Бул бизнес форум мындай форматта биринчи жолу Борбор Азияда өтүп атат. Мында Борбор Азия мамлекеттеринен дагы катышуучулар көп, 50 компаниядан ашык бүгүнкү күндө Борбор Азиядан келип атат. Ошону менен бирге Европа мамлекеттеринен да бүгүнкү күндө ушул тапта бир 100 компаниядан ашык өкүлдөр да келип катышып атат. Алар менен биргеликте ушул экономиканы, жашыл экономика, ошону менен бирге креативдүү индустрия, креативдүү экономиканы дагы биргеликте талкуулап жатабыз. Бизнес форумда Кыргызстан бир катар инвестициялык долбоорлорду конокторго сунуштады. Катарында Суу Самыр Көкөмерен, Казарман жана Сары Жаз, Ат башы Гестер каскадын куруу, энергиянын кайра жаралуу булактары, индустриалдык соода логистикалык борборлорду салуу сыяктуу 50дөй проект бар. Министрлер кабинетинин төрагасы Эдил Байсалов Борбор Азия чөлкөмү туруктуу аймак экенин белгилеп, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу зарылдыгын айтты. On behalf of my government, I also extend Биздин регион динамикалуу, билимдүү интеграциялашкан, тынч жана туруктуу аймак. Демек, мунун өзү биз дүйнөдө өзгөчө орунга ээ болобуз дегенди билдирет. Ошондой эле бул биздин регионду өнүктүрүү, инвестиция тартуу жана өз ара пайдалуу биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу зарыл дегенди түшүндүрөт. Борбор Азия өлкөлөрү менен Европа мамлекеттери кызматташууга кызыктар. Маселен, Венгриянын мода жана дизайн мамлекеттик агенттиги Кыргызстандын текстиль индустриясы тууралуу маалымат алып, тажрыйба алмашкысы келет. Венгриянын мода жана дизайн агенттиги Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан менен кызматташууга кызыктар. Ошондуктан бул форумга катышып жатабыз. Бизде инновациялык мода индустриясы бар болсо, Кыргызстанда текстиль индустриясы жакшы натыйжа көрсөтүүдө. Бул жаатта маалымат жана билим алмашуу үчүн бүгүнкү иш-чара жакшы айнча. Бизнес жолугушуулар ири экономикалык форумдун алкагында уюштурулган. Анда Кыргыз фондулук биржасы Будапешт фондулук биржасы менен меморандумга кол койду. Аракет Европадан кыргызстандык компанияларга инвестиция тартууга жол ачмакчы. Чет элдик инвесторлорду, ошо европалык инвесторлорду Кыргызстандын мындай Кыргызстанга буруп, ошо Кыргызстандын ата мекендик компанияларынын акцияларына, облигацияларына инвестиция жасоо үчүн ушул бүгүн келишим түздүк. Бул биржада көптөгөн ушул Европада акциялары чоң ири компаниялардын, ири портфелдик инвесторлор ошо Будапешттик биржада иштейт да. Анан ошолордун көңүлүн буруу үчүн биз ушул бүгүнкү күндөн баштап практика түрүндө иш жүргүзүп баштайбыз. Бизнес өнөктөш форумунун алкагында B2B форматында жолугушуулар өттү. Ага Австриянын 12, Венгриянын 16 компаниясынын өкүлдөрү жана ата мекендик ишкерлер катышты. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.